Ассаламу алейкум. Амансыздар ардактуу замандаштар. Ардактуу Тез Жайра каналыбыздын катталуучулары. Жалпыңыздарға Ош шаарынан салам айтабыз. Экинчи борбор калабыз Ош шаары гүлдөп өнүгүүгө өсүүгө кадам таштады. Деги эле Кыргызстан алда карай жылууда, анын катарында Ош шаарыбыз да гүлдөп жатат. Аллага шүгүрлөр айталы. Бүгүн жума күн. Жумаңыздар маарек болсун дейли. Тез Жайра каналы жалпыңыздарга бүгүн Ош шаарына кире бериштеги ал жердин түбүнөн өтүүчү өтмөктү бүтүп жаткандыгы туурасында кичине маалымат берип коелу дедик. Тагыраагы көргөзүп жок дегенде видеого алып көргөзүп коелу дедик. Көрүүчүлөр, бул жакта азыр аябагында жакшы кызуу иш жүрүп атыптыр. Могул жерде канал болчу эле го. Дал ушул каналдын ордуна канал өтмөктү чоңойтуп ондай бетон коюп бышыкташыптыр. Ал эми бул жакта дагы техника жүрүп жумуш аткарып аткан учур. Ой, арты көтөрүлүп аткан, караңыздарчы. Жумушта эми. Тагыраагы Момуев көчөсүндөгү салынып жаткан өтмөк тууралуу айтып аткан учурубуз. Иш кызуу жүрүп атыптыр бул жакта, көрүүчүлөр. Бизде мигранттар, башка чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандары, мусулман туугандарыбыз Ош шаарында эмне жаңылык болуп жатат, тартып чыгарып коюңузчу дегенден ушундай тартып көргөзүп коелу дедик. Тагыраагы бул жак, могул жерден мына суу нейиз турат, көрдүңүздөр. Бул жактан канал өтчү да. Бир кичинекей арк менен канал өтчү. Ушуну кең эле бир жолу туруктуу кылып салып коелу деп чоң көпүрө салып тур бул жерге. Могул жер Монуя көчөсү түз барып Акбурга кирип кетет. Акбура жака артын сайлат ал эми. Бул жерде светофор бар, өзүңүздөр билесиздер. Ал эми бул жак болсо жогорага карай кеткен жол шаардан чыгып кетет. Бул жакта дагы иш кызуу жүрүп атыптыр. Жолдорду түзөп, оңдоп дегендей мындай кылып. Бул жакта жумуш аягына кызык жүрүп жатыптыр. Эки чекесине, жолдун эки чекесине ушундай суу өтүүчү кичинекей каналсаларды дагы куруп бүтүп коюштур. Бул жактар бүт бардыгы бетондолуп бүткөн. Тагыраагы бул жумуштар өткөнкү кыш мезгилине кадам таштаганда токтоп калып, бир аз солгундап калган болчу. Ал эми кечеги күнкү жаңы келген мэр бул нерсени дагы да болсо жандандырды. Эми мактап коюш эмес, ачыгын айткан нерсе. Мактап жагынуу же болсо башка нерсе эмес. Муну биз бардык жерден көрүп атабыз да, туурабы? Ош шаарында көчөлөргө мыйзамсыз чыгып кеткен атайын маркеттер же болсо ар кандай мекемелердин алдындагы жарнактар, мыйзамсыз курулган курулуштардын бүт бардыгын так мыйзам үлгүсүндө чечип чыгып кеткендерди кайтарып, тагыраагы бузчу жерлерди бузуп, жолду кеңейтип аткан учур. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк, сонун жаңылык. Аллах Таалага шүгүрлөр айтып турушубуз керек. Ош шаарыбызда мына ушундай жаңылык болуп аткан учур. Көрөрмандар, азыр мен сиздерге этиге өтмөктүн үстүнөн дагы тартып көргөзөйүн, чыдай туруңуздар. Көрүүчүлөр, мынакей биз жанагы плита ташталган жерге келдик. Дээрлик плита бул жактарга бүт баарына ташталып бүтүптүр. Көрдүңүздөр, үстүнөн цемент толгон. Таза. Биз жана этиги жерден көргөздүк сиздерге. Бул жакта оор техника иштеп атат. Тагыраагы жерлер түздөп, тоскоолдук жаратпайлы деп атайын, үстүнөн тартып аткан учурубуз. Эң кызык болгон нерсе, жолдун эки тарабындагы автозаправочный станция бар эмес беле? Жана заправкалар, май куюучу. Дал ошолордун экөөнтесин алдырып, жолду кеңейткендиги болду. Ушул жерде аягында пробка, башка нерселер бүт бардыгы аягында көп болчу да. Туурабы? Сиздер бардыгыңыздар билесиздер, эгерде Ош шаарына конок катарында келгендер болсо, же болсо Ош шаарында жашаган бир туугандар болсо.
бұйырса осы шаар алдыға қарай жылып атат. Бұл жақта каркас эле калып тур эми. Муну алып койсок болот. Дээрлик калган нерселердин бүт бардыгы алынып бүтүп, жумуш аягында сонун жүрүп атты. Аппарат иштеп турат. Алла Таала дагы күч кубат берип, мына карагылачы күндү ачып берип койгон бизге. Атайын. Бұл жерден атайын тосмы курулса керек. Али толук бүтө элек. Көрүп турасыздар. Тигима. Арканы кире бериш. Ошол жактан кирет. Ош шаарына. Азыр дагы жакындаштырып көргөзүп берем сиздерге. Бул жактан областной больницадан киресиздер. Киргенде эле шаардын кире бериши ушинтип өтмөк көпүрөнүн жасалгасы ушинтип аяктап аткан соң. Бул Монуев көчөсүндө болуп жаткан жакшы жаңылык. Жанындагы мыйзам чыгып кеткен курулмалар, курулуштар алынган, тазаланган. Бул жакта кеңейтилген да кыскасы жолчу. Тар эмес. Самал жактарда ичке кирет деген ойдобуз. Эмне дейбиз? Кыргызстан өнүгөлү, эсел Ош шаары гүлдөп туралы. Биздин каналга ката электер болсо каталып коюңуздар. Тез жарыя каналы. Кененирээк дагы башка жерлерде жолдор кеңейтилгендигин же болсо жаңы ачылыштарды эмнелер болуп жаткандыгын дагы кийинки чыгарылыштарда айтып беребиз көрүүчүлөр. Андыктан биз менен биргеликте болуп туруңуздар. Тез жарыя каналы алга.